Билим тармагындагы соңку кабарлар топтомун чагылдырган билим жаңылыктары программасы эфирде. Саламатсыздарбы? Аны мен Жылдыз Капарова тааныштырам. Алгач бүгүнкү чыгарылыштын кыскача мазмуну. Мыйзамсыз акча чогултуу боюнча Бишкекте бир жумада 4 мектеп директору кармалды. Бишкектеги Северлов райондук билим берүү башкармалыгынын мурдагы башкы эсепчиси кармалды. Президент кыргыз-орус мектептеринин курулушуна старт берди. Кыргызстандык окуучулар информатика боюнча эл аралык олимпиададан байгелүү кайтты. Жаңы окуу жылынын башында Бишкек шаарындагы билим берүү мекемелеринде окуучуларды 1-класска кабыл алуу же бир мектептен экинчисине которууда мыйзамсыз түрдө акча талап кылуу, коррупциялык көрүнүштөрдү жоюу боюнча УКМК текшерүү жүргүзүп жаткандыгын эскертип келет. Анын алкагында 1-сентябрда окуучуну башка мектепке которуу үчүн 5000 сом өлчөмүндө акча алган Борбор калаадагы мектептердин биринин директору кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Ошону менен Бишкек шаарында бир жуманын ичинде мыйзамсыз акча алуу боюнча 4-чү директор кармалды. Эске сала кетсек, президенттин 2023 жылдын 26 майындагы 136 балдардын акысыз билим алуу укуктарын ишке ашыруунун мамлекеттик кепилдиктерин камсыз кылуу боюнча чаралары жөнүндөгү жарлыгына ылайык мектептерде, мамлекеттик билим берүү уюмдарында мыйзамсыз акча чогултууга жана ар кандай коомдук фонддорду түзүүгө тыюу салынат жана мектептеги бардык муктаждык республикалык бюджеттен камсыздалат. Буга байланыштуу УКМК билим берүү мекемелеринин жетекчилерин мыйзамсыз, анын ичинде мектептерде ар кандай коомдук фонддорду түзүү жолу менен акча чогултуу практикасынан баш тартууга чакырып, мындай фактылар үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартылаарын эскертет. Жогорудагы фактыга улай эле Бишкек шаарындагы Северлов райондук билим берүү башкармалыгынын мурдагы бухгалтеры өлкөдөн качып чыгып бараткан жеринен кармалгандыгын УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Анда аталган мекеме тарабынан мамлекетке 8 миллион 637 миң сом зыян келтирилгени боюнча тергөө жүрүп жаткандыгына карабай, башкы бухгалтер өлкөдөн чыгып кетүүгө аракет кылганы үчүн ак жол көзөмөл өткөрүү пунктунан кармалганы жазылат. Ошондой эле ал буга чейин тергөөчүнүн чакырууларын жоопсуз калтыргандыгы дагы эскертилген. Учурда УКМК тарабынан иштин бардык жагдайларын жана ага тиешеси бар адамдарды аныктоо боюнча ыкчам иликтөө иш-чаралары уланууда. 1-сентябрга карата республикалык бюджеттин эсебинен 36 мектеп жана 4 спорт зал курулуп пайдаланууга берилди. Андан сырткары саут өнүктүрүү фондунун эсебинен 5 мектеп курулуп, жаңы окуу жылынан баштап ишин баштады. Мамлекеттик курулуш мекемеси билдирген маалыматка ылайык, жалпысынан өлкө ичинде 1-сентябрда 43 мектеп ачылган. Жыл аягына чейин бул көрсөткүч 100гө жетет. Негизинен 2021 жылы 204 мектептин имараттарын куруу, толук реконструкциялоо планга кирген. Бийлик мектептерди массалык куруу иши ушуну менен бир нече жылга чейин тыным алаарын эскертет. Себеби аймактардагы муктаждык ушуну менен толук жабылат дешет. Ал эми Бишкек Ош шаарларындагы мектепке болгон муктаждык маселеси жеке мектептерди көбөйтүүгө жеңилдик берүү менен чечилмекчи. Өткөн жуманын аягы президент Садыр Жапаров менен Россиянын президенти Владимир Путин 9 кыргыз-орус мектебинин курулушуна старт берди. Алардын алгачкылары 2025 жылдан ишке киришери айтылды. Мектептер кайсыл аймактарга салынат жана кандай айырмачылыктары бар экендиги кийинки тасмада. 9 русскоязычных. Баткен, Бишкек жана Каракол шаарларында кыргыз-орус мектептеринин курулушу башталды. Бул саамалыкка эки өлкөнүн президенттери онлайн форматта катышып, капсуланын салынышына уруксат беришти. Просим разрешения приступить к церемонии закладки первого камня, посвященного началу строительства школ в Бишкеке, Баткене и Караколе. Разрешаю.
Өлкө башчыларынын келишимине ылайык Россия Кыргызстанга толук шарты бар 9 мектеп комплексин курууну каржылайт. Окутуу толук орус тилинде Кыргызстандын стандарттарына ылайык жүргүзүлмөкчү. Ал эми мугалимдердин жарымы Россиядан келсе, кыргызстандык мугалимдер ал жака барып атайын окуудан өтүп келип сабак беришет. Окуучулар үчүн дагы алмашуу программалары иштейт. Эң башкысы мектептин бүтүрүүчүлөрү бир эле учурда Кыргызстандын жана Россиянын аттестатын ала алат. Надеюсь, что эти школы станут местом, где наше подрастающее поколение Бул мектептер биздин өсүп жаткан жаштарыбыздын илим үйрөнүп, талантынын өркүндөшүнө, лидерликти үйрөнүшүнө себепчи болот деген үмүттөмүн. Ишенимдүү түрдө айта алам, алар биздин мамлекеттин өнүгүүсүнө өз салымын кошот. Ал эми биргелешкен кыргыз-орус мектептери элибиздин сыймыктуу уул кыздарынын борборуна айланаарына ишеничим чоң. Маалыматка ылайык ар бири 1220 окуучуга ыңгайлашкан 9 мектеп өлкөнүн ар бир облусуна курулат. 2025 жылы алгачкылары эшигин ачса, 2027 жылы өлкө боюнча 11 000 окуучу кабыл алуу пландалып жатат. Окуу комплекстин ичинде класстардан сырткары библиотека, спорт зал, бассейн, ашкана жана медициналык бөлмөлөр орун алмакчы. Новые образовательные учреждения будут оборудованы в соответствии с самыми передовыми технологиями. Бул билим берүү борборлору эң алдыңкы технологиялар менен камсыздалып, билим алууга ыңгайлуу, кызыктуу шарт түзүлөт. Мектептин имараттары бардык коопсуздук чараларын эске алуу менен пландалып, айрыкча жер титирөөгө туруктуу, сапаттуу материалдар менен курулат. Каражат жагынан Россия толук өз мойнуна алды. Долбоор 2022 жылы башталган. Аталган мектептерде так илимдерге басым жасалып, заманбап технология, орус тили жана маданияты тереңдетилип окутулмакчы. Выпускники получат сразу 2 аттестата. И российский, и киргизский. Мектептин бүтүрүүчүсү дароо 2 аттестат алат. Бири Кыргызстандан, экинчиси Россиядан. Бул албетте жумушка орношуудагы атаандаштыкка чоң артыкчылык берилет. Мектепте 2 өлкөнүн тең жарандары иштей алат. Бирок Россиянын атайын жогорку окуу жайларынан билимин өркүндөтүп окуу мүмкүнчүлүгүн беребиз. Онлайн конференцияда эки өлкөнүн билим берүү тармагындагы мындан башка дагы долбоорлору ийгиликтүү иштеп жаткандыгы айтылды. Ушул учурда Россиянын жогорку жана орто окуу жайларында 16 000 кыргызстандык студент билим алса, анын 7 000-и бюджеттик негизде акысыз окуп жаткандыгы айтылды. взаимопонимания и поддержки. Берүүнүн соңунда музыкалык жагымдуу жаңылыктарды улайбыз. Өткөн жумада Бишкек шаарында Корей ырларынын фестивали болуп өттү. Корей музыкасын таанытуу үчүн Седжон Сокулук институту жыл сайын Корей ырлары боюнча жаштар арасында кароо сынак өткөрүп келет. Сынактын башкы максаты Корей тилин өнүктүрүү жана маданиятын өркүндөтүү. Теманы Бермет Чумукоева улантат. Белгилүү Корей тасмаларынын саундтректери K-драма, K-movie Оз сынагында жаңырды. Катышуучулар аталган сынакка кызуу даярданып, Түштүк Кореядан келген вокалдан берген тренерден бир канча сабактардан өтүшкөн. Бул сынакты ар дайым күтөм. Кыргызстанга болсо 3-чү жолу келип жатам. Аталган сынакты 3-чү жолу көрүп жатам. Албетте уламдан улам катышуучулардын ырдоо чеберчиликтери өсүп жатат деп айтсам болот. Сынак эмнеси менен айырмаланат? OST бул дарамалардын ичиндеги ырларды ырдоо болуп саналат. Эң башкысы бул жакта катышуучу аткарган ырынын бир эле техникасын эмес, эмоциясын дагы көрсөтө алышы керек. 목소리가 되게 많이 올라가. 오늘은 저희가 4회째 되는 Бүгүн биз 3-чү жолу K-драма, K-movie Оз ыр сынагын өткөрүп жатабыз. Белгилүү болгондой, Корей тасмалары Кыргызстанда популярдуу. Жыл сайын өткөргөн сынакка катышуучуларды кабыл алабыз. Тандоо турунан өткөн мыкты таланттар бүгүн өзүлөрүнүн таланттарын көрсөтүп жатышат. Кыргызстан боюнча сынакка 70-тен ашуун адам катталып, анын ичинен эң мыктысы делип 10 катышуучу тандоо турунан өткөн. Дал ошол 10 катышуучу болуп өткөн сынакка өзлөрүнүн даярдаган ырларын калстартабына көрсөтүштү.
Мен айтарым, бул жакта катышып жаткан жаштардын бардыгы өчөр жана таланттуу. Андыктан бүгүн бизге биринчиликти аныкташ кыйын болот. Албетте мен калыс катары эң биринчи катышуучунун музыкага болгон табитин, техникасын жана өзүн сахнада алып жүрүүсүн карайм. Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын залында катышуучуларга ак жол каалаган Корей элчиси Ли Вон-дже өз сөзүндө уюштуруучуларга терең ыраазычылык билдирип, мамлекеттер ортосундагы негизги көпүрө маданият экендигин баса белгиледи. Студенттер ыр сынагына катышып корей тилинде ырдашат. Бул аларга корей тилин үйрөнүү үчүн чоң мүмкүнчүлүк берет деп ойлойм. Ал эми бул сынактын дагы бир максаты Кореянын маданиятын тааныштыруу. Сынактын аягында жеңүүчүлөр аныкталып, акчалай сыйлыктар жана кызыктыруучу белектер тапшырылды. Бермечи Мокоева, Жумабек Ногоев, Билим жаңылыктары, Бишкек. Чыңгыз Айтматов атындагы Бишкек лицейинин 11 классынын бүтүрүүчүсү Айдар Мундузбаев 35-чи эл аралык информатика боюнча олимпиадада күмүш медаль жеңип алды. Венгриянын Зегет шаарында өткөн олимпиада 28 августта башталып, бүгүн 4 сентябрда жыйынтыкталды. Ага Кыргызстандан 4 окуучу катышкан. Белгилей кетсек, бул информатика боюнча дүйнөдөгү ири олимпиада болуп саналат. Ага ар бир өлкөдөн 4төн мектеп окуучусу катышат. Бул жылы 90 өлкөдөн 355 окуучу барган. Эл аралык олимпиаданын финалдык турунун жыйынтыгы боюнча Кыргызстандын курама командасынын көрсөткүчү. Күмүш байгенин ээси Айдар Мундузбаев Бишкек шаарындагы Чыңгыз Айтматов атындагы Бишкек лицейинин 11 классынын бүтүрүүчүсү. Коло байгенин ээлери Теңиз Беккоенов Жалал-Абад шаары Курманбек Баатыр атындагы Жалал-Абад лицейинин бүтүрүүчүсү. Алихан Айдарбеков Нарын шаары Субакожоев атындагы Нарын лицейинин 10 классынын окуучусу. Ал эми Талас шаарынан барган Байтуро Майрамбеков ардак грамота менен сыйланды. Ушуну менен жуманын башына алынган билим берүү тармагындагы маанилүү жаңылыктардын топтомун жыйынтыктаймын. Биздин жаңылыктарды ЛТР Билим деп YouTube, Facebook, Instagram баракчаларынан таап, пикир калтырууну унутпаңыз дейбиз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.